Бул айфондорду көрсөңүз шок болосуз. Берин алгыңыз келип кетет. Кыргызстанга $700.000 мыйзамсыз айфон кирип жаткан жеринен кармалды. Россия өлкөсүндө болуп жаткан мигранттарды кордолуу боюнча Мамдуманын депутаты адилеттүү мамиле кылууну талап кылды. Россия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан уруштун башталышы боюнча Трамп 3 адамды күнөөлөдү, аттарын атай кетти. Окуучулардын ортосунда болуп жаткан уруштарды кантип токтотуу керек? Классташ баласы кызды чаап ийген. Кыз ошол жерде көз жумду. Кыз дагы бала дагы 7-класс болгон. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Классташ баласы чаап, эсин жоготкон. Бишкекте 7-класстын окуучу кызы көз жумду. Милициянын маалыматына караганда окуя бүгүн 31-мектепте сабак учурунда болгон. Анда 7-класстын 2 окуучусунун ортосунда чыр чыгып, 14 жаштагы бала 15 жаштагы кызды чаап жиберген. Натыйжада кыз эсин жоготкон. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы чакырылып, дарыгерлер келгенде кыздын үзүлгөнүн тастыкташкан. Козголгон кылмыш ишинин алкагында бардык жагдайлар аныкталып, юридикалык баа берилери кошумчаланды. Орусияда 6-кабаттан кулаган 80 жаштагы аял аман калды. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү телеграм каналдары жазышты. Маалыматка ылайык, пенсионер аял көп кабаттуу үйдүн 6-кабатында терезе жууп жатып, буту тайып кетип кулап кеткен. Ал жерде отурган Hyundai үлгүсүндөгү унаанын үстүнө кулап түшкөн. Ал дароо ордунан турууга аракет кылып, ал тургай окуяга күбө болгондор менен дагы сүйлөшкөн. Учурда аял ооруканада. Трамп Украинада согуштун башталышы үчүн жооптуу 3 адамдын атын атады. АКШнын президенти Дональд Трамп Украинадагы согуштук аракеттердин башталышына 3 адам: Орусиянын президенти Владимир Путин, АКШнын мурдагы президенти Джо Байден жана Украинанын президенти Владимир Зеленский күнөөлүү деп билдирди. Бул тууралуу америкалык лидер 14 апрелде Ак үйдө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Бул Байдендин согушу болчу. Мен аны токтотууга аракет кылып жатам. Эми мен жакшы иш кылабыз жана муну жасайбыз деп үмүттөнөм, деди ал. Украинадагы согушка жол берилбеши керек болчу жана аны Байден токтотсо болмок, Зеленский да токтотсо болмок. Путин баштабашы керек болчу. Баары күнөөлүү, деген Трамп. Ушундан кийин Ак үйдүн башчысы 3 адамдын айынан миллиондогон адамдар өлдү деген сөздү дагы бир жолу кайталаган. Мындай делиши: Путин биринчи, эмне кылып жатканын билбеген Байден экинчи жана Зеленский үчүнчү, деген ал. Сауырбек Жумабеков жаңы кызматка дайындалды. Сауырбек Жумабеков саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу травматология жана ортопедия улуттук борборунун директору болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Беле кетсек, Сауырбек Жумабеков Кыргызстандын травматологдор жана ортопедтер ассоциациясынын президенти. Буга чейин ал Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору болгон. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Чоңкурчактагы окуя. Флайжамптын ээсине сот өкүм чыгарды. Чоңкурчактагы Флайжамп спорт комплексинин ээси Жаранга карата козголгон кылмыш иши токтотулду. Мындай маалыматты жогорку сотунун басма сөз кызматы тастыктады. Ала Мөдөн райондук сотунун 2024-жылдын 26-августундагы чечими менен ага карата кылмыш иши жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлү тарабынан жеке ачык айыптоодон баш тарткандыгына байланыштуу токтотулган деп жазылат маалыматта. Эске салсак, былтыр 2024-жылы 6-июль күнү Чоңкурчак Капчыгайында бийиктиктен секирген эркек киши арканы үзүлүп кетип каза болгон. Мамдуманын депутаты мигранттарга адилет мамиле кылууну талап кылды. Орусиядагы мигранттар маселеси боюнча мамлекеттик думанын кылмыш иштери, Евразиялык интеграция жана мекен иштер менен байланыш боюнча комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Константин Затулин жергиликтүү басылмага маек берип жатып пикирин билдирди.
Мигранттар иштегенге биздин шартыбыз жакшыбы? Бул негизги арыздануулардын бири болуп саналат. Биздин ишкерлер аларды жумушка алып иштетпей жатышат. Анткени бул алар үчүн пайдалуу. Мындай учурда алар салык төлөбөйт, пенсия төлөшпөйт жана башкаларды. Ал эми биздин мигранттар бир аз акча алып, кайра мекенине жөнөткүсү келгендиктен ушундай кылууга аргасыз. Бизде миграция боюнча кызматкерлер да күмөндөн алыс эмес. Мигранттар алар үчүн акча өндүрүү булагы болуп калганын түшүнөбүз. Пара алуу боюнча ачылган ондогон иштер бар, деген ал. Баасы кымбаттайт. Министрлик дыйкандарды картошканы азыр сатууга чакырды. Айыл чарба министрлиги азыркы тапта өлкөдө картошка дыйкандар үчүн ыңгайлуу баада кармалып тургандыгын эске салып, мындан ары аталган продукцияга баа кескин көтөрүлбөй тургандыгын билдирди. Буга байланыштуу картошканын баасы кымбатташы күтүлөт. Андыктан министрлик дыйкандарды учурунан пайдаланып, ушул малда картошканын запасын сатып, пайда таап алууга чакырат. Учурда дыйкандар картошканы дөңүнөн 40-45 сомдон сатып жатышат деп айтылат маалыматта. Булак Седепкежи. Кыргызстанга $700,000 жүздөгөн iPhone киргизүүгө аракет кылгандар кармалды. $700,000 жүздөгөн iPhone 16 Pro жана Samsung S25 телефондорун Кыргызстанга мыйзамсыз алып кирүүгө аракет кылышкандар аныкталды. УКМК тиешелик менен алектенгендерди жана бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоодо. Булак Арча медиа. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5,000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.